көркү нур менен абелдин көркү кур менен сүйгөн сулуу мөлмөлүм белгилүү болсун ыр менен эки лебиң кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм бир карасаң жүрөк от чачылгандай мөлмөлүм маңдай чачың баргалаң жибегиндей мөлмөлүм сенин ышкың баланына тилегиндей мөлмөлүм. Бүгүнкү күндө бизде бир жакшы салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Кыргыз тили мамлекеттик тил күнүнө карата өзүңүздөр күбө болуп атасыздар алга. Эми ушул жөнүндө кыскача айтып кетсем, баарыбызга маалым болгондой, ушул 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин Жогорку Советинде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин 34 жыл өттүр да. Мындайча айтканда, биз бүгүн мамлекеттик тил күнүнүн 34 жылдыгын майрамдап атабыз десек болот. Кыргыз тили боюнча айта кетсем, биз өзүбүз кыргыз элибиз кыргыз тилин барктап, баалап сүйлөгөн калк болгондуктан өзүбүздүн билимибизди, кыргыз тили болгон басымды балдарга үйрөтүүдөн башташыбыз керек да. Мисалы, эгерде кыргыз элибизде жүрүп башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргыз тилинде сүйлөбөсө, биз аларды мисалы башкача жол менен сүйлөттүргөнгө, ошондой эле кыргыз тилин сүйлөп эле тим болбостон, ошо кыргыз тилин баалап, барктап, тилибиздин улуу экенибизди биздин кийинки жаш муундарга үйрөтүп кетишибиз керек да. Жана ошондой эле биз сабактарыбызда кыргыз тил адабияттын мугалимдери ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурабыз да. Балдарыбыз кыргыз тилинде эле сүйлөбөстөн, кыргыз тилине так нукура сүйлөп, жана ошондой эле кыргыз тилинин баалуулуктарын дагы, жана ошондой эле кыргыз элинин ушундай бир нарктуу калк экенин мындай баса белгилеп, сабактарыбызга ыкма кылып киргизип келе жатабыз. Мен ар бир окуучуга, ар бир жашка, ар бир ата-энеге, ар бир ушул Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылгым келет. Ушул тилибизди сактайлы. Себеби бүгүнкү күндө дүйнөдө өзүнүн тилин жоготуп, башка элдердин составына кирип кеткен көптөгөн элдер, улуттар бар, жок болуп кетти. Мына биз дагы ошондой болбошубуз керек. Ошон үчүн өзүбүздүн тилибизге, салтыбызга, тарыхыбызга мындай терең маани берип, ошону сактап, андан ары өркүндөтсөк, буюрса биздин келечегибиз кең. Анан балдарыбыз, бияктагы окуучуларыбыз дагы жакшы кыргыз тилинде эркин сүйлөшөт, кыргыз тилинде ойлорун так ачык айта алышат да. Ошону менен биз сыймыктанышыбыз керек. Буюрса сөзсүз түрдө биз Кыргызстан өнүккөн, гүлдөгөн дүйнөдөгү эң алдыңкы өзүнүн тилин сыйлаган, өзүнүн тарыхын, маданиятын сыйлаган мыкты өлкөлөрдөн болобуз деп мен ишенемин. Тил маселеси боюнча иштеп жатабыз. Балдарыбызга, өзүбүздүн келечек муундарыбызга өзүбүздүн тилибизди унутпоого чакырып, аракет кылып, колдон келишинче жардамыбызды, билимибизди берип келе жатабыз.